Al-gurmu bil gunmi деген ne var? Ereje var. Al-gurmu bil gunmi. Esingizge kala o studentler. Керек болот эми го силерге. Al-gurmu bil gunmi. Башкача айтканда ким бир нерседен пайда таба турган болсо, ага жооптуу дагы болуш керек. Түшүнүңүздөр, пайда тапкан киши эмне дагы болуш керек? Кандайдыр бир кемчилик, дефект чыгып калса, отвечать дагы кылыш керек ага. Мисалга, банк сатып алды да. Банк сатып алгандан кийин бул жака сатты. Банк киреше табып атат. Анан бул жака барганда жанагы товарда эски бир кемчилик чыгып калды. Эми ким отвечать кылат? Банк отвечать кылабы же биринчи продавец отвечать кылабы? Банкта ортого кирешеге кирип атат да бул жерде. Туурабы? Пайда табып атат. Эреже боюнча кол-колду тааныйт дейбиз го биз. Тура кол-колду тааныйт. Мен отвечать кылышым керек. Мен банк болсом, мен отвечать кылышым керек да. Себеби менден сатып алып атат ал. Мына ушундай кандай банктарда ушул нерсе каралган эмес, ошондуктан бул силердин айтып аткан нерсеңер туура эмес деп туруп жанагы дамылабыз бизге суроо берди да. Бул жерде динде билип коюңуздар, динде бардык маселелер бир эле эреже менен чечилбейт. Ал-гурму бил гунмини карма отура бере турган болсоң, маселе бардыгы эмне болбойт? Чечилбейт. Бул жерде мамлекеттин мыйзамы бар. Бардык нерсени караштырып, мен айтып атпаймынбы, бизде комплексный да. Мамлекеттин мыйзамына дагы көңүл буруш керек бул жерде. Сиз мамлекеттин мыйзамынан, мамлекет националдык банк койгон стандарттардан сиз чыгып алып өзүңүзчө кете албайсыз сиз. Биз ушундай мамлекетибиз бар, анда өзүнүн эрежелери бар. Аны биз сакташыбыз керек. Ошону жанагы ислам менен экөөнү айкалыштырып, элге биз сунушташыбыз керек да, эреже да бул. Сиз кайда качасыз андан? Кача албайсыз. Качсаңыз мамлекет тараптан штрафтар болушу мүмкүн, башка нерселер болушу мүмкүн, ишиңизди жаап салышы мүмкүн. Жана башка мен билбейм, ал жагы ошол ата юристтердин иши, бизге тиешеси жок. Мен айтайын дегеним, ал-гурму бил гунми дегенде, ооба, динибизде ошондой. Динибизде бир адам бир кандайдыр бир товарды алып сатуудан пайда таба турган болсо, ошол товарда эски кемчилик чыга турган болсо, ага ошол саткан киши эмне кылыш керек? Жооп бериш керек. Бирок дагы кайра бир эреже бар. Al-muslimuna ala shurutihim, jeki inda shurutihim деген эреже бар. Мусулмандар кандай келишим түзгөн болсо, ошол келишимге жараша эмне болот? Маселелери чечилет. Ошол келишимдер аткарылышы керек дейт. Бул бир эреже. Экинчиси бараат минал айб деген сөз бар. Башкача айтканда кемчиликтерини кечтим мен. Бардык кемчиликтеримен ушул товарды сатып алдым деген бир эреже бар да. Ошондой сатып ала турган болсок, саткан адам эмне болот? Жооптуулуктан кутулуп калат. Бул дагы эреже бар. Ушул эрежелерди бардыгыны биз карашыбыз керек. Бир тараптуу кылып койбой, эрежелердин бардыгын сактаганыбызда анан маселе келип чыгат да. Эми банктардан барып сатып алганыңызда, банкта келишимде ачык айкын эмне турат? Жазылып турат да. Не несет ответственность. Жоопкерчилик кимге болот? Биринчи продавецте болот. Анан сиз ошого кол коюп, шартка өзүңүз келишим түздүңүз. Эми сиз барып биринчи киши менен эмне кылышыңыз керек? Сиз жанагы ал-муслимун ала шурутихим, келишим ошондой. Банк, себеби банк не эмес ал? Жанагы товардын негизги сатып, бизде деле ошондой го. Мына мисалы азыр базардан барып бир нерсени сатып алсаңыз, кемчилиги чыкса эмне кыласыз? Ал барып ага берсеңиз, ал биринчи немеге жөнөтөт. Ал кимден алган болсо, ошол кишиге жөнөтөт. Ал өзү жасап бербейт сизге. Билесиз да ошону? Мисалга мен бир товар сатып алдым. Ал товарда кемчилик чыкты, мен базарга алып барып берсем, базардагы жанагы биринчи оптовикке берет кайра. Оптовик жооп берет. Бул жерде эле ошол система. Көрдүңүзбү? Бул деле ошондой эмне жооп бериш керек? Жанагы биринчи продавец жооп берип калат. Себеби келишимде дагы жазылып турат, ал-муслимуна ала шурутихим деген эрежеге ылайык же болсом кемчиликтери менен бирге мен сатып алдым деген бүт кемчиликтер банктын мойнунда эмес, жеки сатуучунун мойнунда эмес, мен аларды кечтим дегенде клиент өзү эмне кылып алат? Кол коюп жанагы товарды өзүнө өткөрүп алып атат. Ошон үчүн жанагы агабыздын сурообу туура, бирок бир тараптуу болуп калып атат да, бир тараптуу. Башка шарттар дагы каралбай жатат да. Башка шарттарды бардыгын чогулткан кезде ошол жерде банк эмнеден чыгат? Жооптуулуктан чыгып калат. Эгерде ошол келишимде жанагыдай көргөзүлгөн болбосо, анда банк сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Тиги байкебиздин айткан сөзү эмне болуп калат? Туура болот. Тиги дамылабыздын бизге берген сурообу туура болуп эсептелет.